Саламатсыздарбы бардагы замандаштар, медициналык телеклиникабыз кайрадан назарыңыздарда. Көптөгөн адамдар сыяктуу эле же көптөгөн кызматтагы же ишпи, уюмбу, кандай жан болбосун, кандай иш болбосун, жыл ичинде отчеттук өзүнө бир маани берип, суроо берген учур келди деген ойдобуз. Дал ошол сыяктуу биздин көрсөтүүбүз дагы өзүбүздүн жыл ичинде жасаган иштерибизге отчеттук берүү катары бүгүн сунуштайлы деп атабыз. Албетте 2020 жыл биз үчүн өтө оор болду. Биз гана эмес, дүйнө жүзүн дүңгүрөттү. Көптөгөн адамдардын жүрөгүндө үй бүлө деген эмне, ден соолук деген канчалык маанилүү экен, өмүрүбүздүн өзөгү ден соолук экенине маани бердик. Мына ушул себептен 2020 жылда биздин көрсөтүүбүз аркылуу сунушталган берүүлөр ошол эле учурда элибиздин башынан өткөргөн жагдайлар жөнүндө тасмадан үңүлүп өтөлү. Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк эпидемияга тош болду. Миңдеген өлүмдөр, 10 миңдеген жугуштуу оорулар, жыктолгон оорукана, жалпы карантин жана жабык чек аралар. Өлкө дээрлик гуманитардык кырсыктын босогосунда калды десек болот. Кыргызстанда вируска каршы күрөштө дээрлик бардык кадамдар биринчи жолу жасалды. Карантин жана жаздагы коменданттык сааттын 1,5 айы 2 миллиондон ашык жаранды жапа чектирди. Бул өлкө калкынын 3/4 бөлүгү. Карантиндик чаралар инфекциянын очокторун локалдаштырууга жардам бергени менен, белгилүү болгондой, бул чыныгы эпидемиянын кечеңдеши болгон. Карантин солгундары менен бир нече күндүн ичинде оору көбөйүп кеткен. Буга эч ким даяр болгон жок. Калк дагы, дарыгерлер дагы, бийлик дагы. Ооруканалар бир мезгилде эле толуп кетти. Күн сайын ондогон өлүм. Саламаттыкты сактоо министрлиги өжөлүк менен жуктурууп алууну ПЦР анализинин жыйынтыгы оң чыкканда гана адамдарды кабыл ала баштады. Ошол эле учурда оорунун мүнөздүү белгилери бар болгон жүздөгөн, атыгүл 1000 эсе көп адамдар болгон эле. Июнь айынын экинчи жарымында жана июлда Саламаттыкты сактоо министрлигинин күнүмдүк отчеттору рекордтуу жаңырткан маалымат берип турду. 17 июлда Кыргызстан биринчи жолу өлүмдүн көрсөткүчтөрүн чындыкка жакын деп жарыялады. Ушундай мезгилдин ичинде кыргыз эли бириге алаарын дагы бир жолу баса белгилеп көрсөттү. Бардык жерде бейтаптарга жардам берүү үчүн ыктыярдуу топтор түзүлө баштады. Инфекция коркунучунан улам жаштар, жеке ыктыярчылар кычкылтек менен өздөрү өз алдынча чакырууга барып жатышты. Ал гана эмес, дарыгерлерге жардам берүүгө макул болуп, кызыл зонага жазылгандар дагы болду. Июлдун аягында Кыргызстанда илдет сыяк басаңдаган. Дүрбөлөң басылып дары-дармектер пайда болгон. Базар кычкылтек концентраттарына толуп кетти. Өлүмдүн өсүшү жана жаңы учурлар басаңдап турган эле. Бирок оору толук токтой элек. Учурда дагы ооруканаларга кайрылгандардын саны дале катталууда. 2020 жыл ошентип биз жогоруда тасмада көргөндөй оор күндөр менен эсибизде калды окшойт. Бирок биз эстешибиз керек. Кай бир адамдардын үй бүлөсүндө бүлөлөр кошулду, болбосо балалуу болушту. Кыскасы, кай бирлер үчүн 2020 жыл жакшы нерселерин да тартуулап өттү. Биз ар бирибиз өзүбүздүн жашообуздагы жылдарыбызга же күндөрүбүзгө же жасаган күтүп турган иштерибизге шылтоо кылбашыбыз керек экен демек. Демек, өзүбүз аракет кылып, үмүт кылып анан кийин тилек кылышыбыз керек экен. Келиңиздер, андыктан бүгүнкү көрсөтүүбүздүн калган бөлүгүн жаңы жылдагы жакшы тилектерге арнайлы. Жаңы жыл демекчи сөзсүз түрдө биз дасторконубуздун молчулугу менен тилектерди айтып алабыз. Ошондуктан мына биздин көрсөтүүбүздө дал ошол тилек кыла турган дасторкондогу атайын азыктарды коюуга аракет кылдык. Эмесе, албетте, дарыгерлерчелик биз жеткире айта албастырбыз. Балким жазарбыз, балким видео аркылуу көргөзөрбүз, бирок дарыгердин сөзү сөзсүз түрдө таамай жеткире айтат. Андыктан келиңиздер, дал ушул биздин жаңы жылдык дасторкон кандай болуш керек, кандай азыктар болуш керек, мына ушулар туурасында дарыгер-нутрициолог, диетолог Алимбекова Аида Алимбековнаны студиябызга чакырып алганда. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Аида Алимбековна, бардык адамдар жаңы жыл дегенде дасторконго басым жасайт эмеспи? Анан белекке басым жасашат. Ошондуктан биз көрсөтүүбүз аркылуу багытыбыз чымыр ден соолук, сергек жашоо болгондуктан
Келиңиз үстөлүбүздөгү жаңы жылдык дасторкондогу пайдалуулуктар жөнүндө айтып кетпейликпи? Эмесе биринчи суроодон баштагым келип атат. Жаңы жылда сөзсүз түрдө оливье салаты жасалат, жана башка салаттар жасалат. Ошондуктан мына бул салаттардан сөздү баштасаңыз. Мына бул жакта салаттын түрлөрү турат. Албетте биз ар бир жаңы жылды оливьесиз элестете албайбыз. Андыктан оливье жөнүндө айта кетсек, оливьени пайдалуу кылыш үчүн анын биринчи эмнеден турушун өзүнчө бөлүкчө кылып алайлык. Оливьеге негизи эмне кошулат? Картошка, сабиз да, андан тышкары бурчак жашыл кошулат, жана эт азыктары, колбаса азыктары кошулушу мүмкүн, маринадтар кошулат да. Андыктан ошонун баарын биз эмне кылабыз? Баарын заправлять этебиз майонез менен. Ушуну бизге адамдын ден соолугуна пайдалуу кылыш үчүн кээ бир нерселерин алмаштырсак, ал пайдалуу болуп саналат. Мисалы ошол эле колбаса азыктарын биз эт менен алмаштырсак болот, кайнатылган эт менен. Ошол эле мисалы үчүн майонезди биз эмне менен алмаштырсак болот? Май менен же өзүнчө үйдөгү майонезди өз колубуз менен деле жазсак, аны алмашуу болот. Андан тышкары жашыл бурчактарды биз кандайын алабыз? Консервалык болгонун алабыз. Ошол эле жашыл бурчактарды биз кантип алмаштырсак болот? Бул тоңутулган бурчактар менен алмаштырсак болот, тоңдурулган. Андан тышкары эң негизги эмне кошулат биздин оливьебизге? Бул консервалык азыктардан бири бул бадыраң. Бадыраң көбүнчө консервалар булар эмнеге алып келет? Ботулизмге. Туура эмес ушуларды колдонулган. Бул көпчүлүк адамдардын зыяны да келет, кээ бирлерге даже өлүмгө да алып келет. Ботулизм демекчи, кыска айтып кетсеңиз. Демек, ботулизм бул консерва болгон азыктардын ар бир түрүндө болушу мүмкүн. Биз баарыбыз элестеткенде эле биз бадыраң же помидор деп элестетебиз. Ал негизи болушу мүмкүн бул вареньяда деле же компотто деле. Ботулизм деген бул негизи бул палочкалар жерде эле болот. Мисалы үчүн бул бадыраң, помидор жана башка өсүмдүктөр бул жер менен негизи тыгыз өсөт, туурабы? Андыктан биз бул ботулизмди алдын алыш үчүн биз ар бир өсүмдүктү таза жуушубуз керек. Түшүнүктүү. Мен да кошумчалап кетким келип атат. Бул балким жөнөкөй эле биздин жашообузда колдонуп аткан нерсе. Эгерде ошончолук ар бир үй бүлө жасап жүрөт эмеспи мына бул сыяктуу салаттарды? Эгерде дал ушул сыяктуу салаттарды жасаган болсо дагы сөзсүз түрдө салаттын арты же болбойчу ушундай азыкты ачканда үстүнөн канчалык бир деңгээлдеги катмарын алып салып, андан кийин колдонгонго аракет кылыш керек экен. Ошондой болсо дагы дарыгерибиздин айтканын эске алышыбыз керек экен. Ботулизм демекчи бул өлүмгө дагы дуушарлануучу оору. Ошондуктан келиңиздер азыр тасмадан да кыскача көрүп өтөлүк. Ботулизм. Ботулиз микробу бөлүп чыгарган уудан пайда болуп, тез жана катуу кармаган оору. Ботулизмдин козгогучтары жаратылышта кеңири таралган жана споралары айлана чөйрөдө өтө чыдамдуу. Инфекциянын булагы жаныбарлар. Алардын ичегисинде көбөйгөн бацилла заң менен сыртка чыгат дагы айлана чөйрөнү булгайт дебедикпи? Киши оорунун козгогучтары менен булганган тамак аш аркылуу жугузуп алышы мүмкүн. Жеген азыктар аркылуу уу ичегиге сиңет, андан кийин кан менен бүт денеге тарайт. Тирүү органдарды өзгөчө нерв системасын жабыркатат. Оорунун жашыруу мезгили 2 сааттан 1 жумага чейин созулат. Үй шартында консервацияланган азыктардан болгон түрү өтө коркунучтуу. Себеби жылчыксыз жабылган идиштеги таза жуулбаган жана жетишээрлик кайнатылбаган өсүмдүктөгү козгогучтар тез көбөйөт. Бирок кооптонуудан эч кандай зыян болбойт деңизчи. Карасаңыз, мына бул сабиз салат экен. Салаттар жөнүндө сүйлөп атпайбызбы? Салатка уксус кошулат. Ошол уксус эле биз көбүнчө үй кожойкелери күнүгө эле уксус кошулушат же майонез айтып кеттик да. Ошолорду эле табигый башка нерселер менен алмаштырсак болот. Ошол эле лимондун согу менен алмаштырсак болот. Ошол эле алма уксус менен деле алмаштырсак бул пайдалуу деп эсептелет. Же болбосо көбүнчө салаттарды биз өсүмдүк май менен эле заправлять этсек, ал деле даамдуу да болот, анан пайдалуу да деп эсептелет. Жаңы жылдык дасторконубуздун дагы бир бөлүгү мындай жашылча жемиштер менен толукталат эмеспи? Ошондуктан мына бул столдун үстүндөгү азыктардын чекесинен айтып берсеңиз. Негизи биз айта кетсек, адамдар өз жеринде өскөн
өсүмдүктөрдү колдонсо негизи пайдалуу деп эсептелет. Мисалы үчүн алма бул өзүбүз деле Кыргызстанда өсөт. Бул пайдалуу деп эсептелет. Ушул эле алма чет жактан келген болсо, бул чет жактан келгичекте ар кайсындай дарылар менен жакшы сакталышы үчүн химикалык заттарды да колдонушу ыктымал. Андыктан бизде өскөн эле өсүмдүктөрдү колдонгула, Кыргызстандан өскөн өсүмдүктөрдү эле колдонгонго сунуштайбыз. Ошол эле заматта биз кечиресиз, мына жерде алма жөнүндө айтып атпайсызбы? Алманын сыртын ачып жеген туура болобу же жууп туруп эле жеген кайсынысы эң пайдалуулак деп айтасыз? Албетте алманын сырты менен жеген бул пайдалуу деп эсептелет. Анткени сырткы катмарында мунуку пектин заттары болот, клетчатка да болот. Бул негизги заттар, булар эмнеге пайдалуу болот? Булар тамак сиңирүүгө жана андан тышкары ар кайсындай шлактарды организмден чыгарууга түрткү берет. Демек, ичегидеги топтолуп калган шлактарды да тазалап, тамак сиңирүүнү жакшыртат экен, туурабы? Албетте жакшыртат. Дагы эмнени айтаар элеңиз? Балким мындай түстөрү жөнүндө дагы айырмачылыкты айтып кетерсиз. Кышында, кышкы маалда көбүнчө биз сунуштайбыз жашыл алмаларды. Эмне үчүн? Жашыл алмаларда көбүрөөк витаминдер сакталат деп да. Мисалы үчүн азыркы вакытта булардын витаминдик содержаниясы баарыныкы бирдей эле болот. Түзүмү. Бирок кыш бүткөн сайын, мисалы үчүн бул айларда, февраль айларында же апрель айларында биз сунуштайбыз жашыл алмаларды. Кызыл алмаларда сахар көбүрөөк болот эсептелет. Жашыл алмаларда сахар азыраак деп эсептелет. Анткени кызыл алма таттуураак болуп эсептелет, алардын кан басымын көтөрөт, андыктан жашыл алма жакшы деп аларга диабет оорулары менен ооругандарга жашыл алманы эле сунуштап келе беребиз биз. Демек, урматтуу замандаштар, жашыл алмаларды дагы башка алмалар сыяктуу көбүрөөк пайдаланууга аракет кылыш керек экен. Себеби мына биз жогоруда айтып өткөн ковид илдетинде ушул кант диабетинен жабыркагандар, анан гипертония оорусунан жабыркагандар үчүн өтө бир оор таасирин берип атпайбы? Ошондуктан бир азыктарды өлчөмү менен жеп калганда өздөрүн алсыз сезип, же бир витаминди жегиси келип, же бир алманы жегиси келген биздин бейтаптарга эскертип кетет дарыгерибиз, жашыл түстөгү алмаларды жегенге жакшы болот экен. Себеби түзүмүндө кант аз. Демек, кант диабети менен ооруган адамга күч кубат берет деген ойдобуз. Дагы эмнени айтасыз? Балким мисалы үчүн жүзүм. Кант диабети менен ооруган адамдарга биз буну сунуштабайбыз. Анткени бул чыныгы глюкоза деп эсептелет. Андыктан бул жөнөкөй эле адамдардын алсыздап, мисалы үчүн кант диабети оорусу жок эле адамдар алсыздап же өзүн жаман сезип жатса, албетте биз күнүгө эле сунуштайбыз жүзүмдү жеп койгонго. Ошол эле учурда аз кандуулук оорусу менен ооругандарга эмне кылып айтып кетет элеңиз? Аз кандуулук ооругандарга бул жүзүм деле жакшы, бул анткени күч кубат берет, өзүн жакшы сезет. Көбүнчө отуруп иштегендерге, мисалы үчүн гиподинамия болгондорго, ар кайсындай дарыларды ичпей эле ушундай жүзүмдөрдү жеп койсо жакшынакай болуп активный болуп жүрө беришет. Бактылуулуктун гормондорун иштеп чыгарууга ушул жүзүм жакшы жардам берет экен, туурабы? Менде ой болуп атат, мына бул цитрус азыктары жөнүндө сөз кылсакпы деген оюм бар. Цитрус азыктарды баары эле көргөндө булар эмне деп элестешет? Булар баары эле көргөндө айтышат витамин С деп. Негизи булардын курамында витамин С башка продуктылардан караганда аз деп эсептелет. Ошол эле учурда витамин С эң көп деп чемпион деп саналган бул ит мурун. Кадимки эле ит мурун бизде өскөн. Экинчи орунду биз санасак, бул болгар калемпири деп саналат. Андан кийинкиси бул мына бул болгар калемпир. Албетте бул болгар калемпиринде көбүрөөк лимондон же мандаринден караганда витамин С көбүрөөк деп эсептелет. Андыктан үчүнчү орунду деп ушуну айтып кеттик. Анан биз кышка жакын ар бир кожойке эмне даярдайт? Ошол эле чычырканакты даярдайт, ошол эле карагатты даярдайт. Ошол эле карагаттарда бул дагы витаминдер көп деп эсептелет. Цитрус боюнча айтып кетсек, цитрустарды бияка келгичекти опять эле химикалык заттар менен дарылоо мүмкүн да. Сыртын, кабыгын жегенге сунуштабайбыз. Көбүнчөлөр колдонушат ушунусун дагы. Негизгисинен бул цитрус көп аллергия да алып келиши мүмкүн. Андыктан муну абдан көп объемдо колдонууга сунушталбайт. Албетте, дал ушул азыктар азыркы учурда эмнеси менен коркунучтуу болушу мүмкүн, анан эмнеси менен пайдалуу. Анда тасма көрөлү.
цитрустун негизги байлыгы С витамининин көптүгү. Аскорбин кислотасы иммунитетти чыңдап гана тем болбостон, эрте бырыштардан жана жүрөк кан тамыр ооруларынан сактайт. Цитрус жемиштери ачык сары же кызгыл сары түскө ээ, анткени ал курч көрүү, дениз ак тери жана былжыр челдер үчүн зарыл болгон А витамининин көп болушуна байланыштуу. Стресске каршы колдонуучу цитрус терапиясында апельсинди маанай көтөрүү үчүн, грейпфрутты болсо сулуулук үчүн колдонушат. Ошондой эле цитрустун курамында В тобундагы витаминдер көп. Алар тамак сиңирүү үчүн пайдалуу клетчатка болуп саналат. Эми мынабул столдун үстүндө турган азыктардын ичинен мынабул момпосыйлар. Момпосыйларды албетте жана мен жогоруда айтып өткөндөй бактылуулуктун гормондорун иштеп чыгарууга колдоо көрсөтөт деп айтылат. Бирок залакасы 3-түн 2-си болсо бирөө пайдалуу болгон деп айтышат. Мунун канчалык чындыгы? Мисалы үчүн азыркы ушул момпосуйлар же шоколадтар жөнүндө айта кетсек, бул шоколадтар нагыз шоколаддан жасалбайт, какаодон. Если булар чыныгы какаодон жасалса, бул пайдалуу жана сиз айтып кеткендей гормон, бактылуулуктун гормонун алып келет. Бирок азыркы ушундай шоколад, конфеттерде опять же химикалык заттар болгондуктан, кокос майлары, пальма майлары болгондуктан булар ашыкча салмактууга да алып келет. Андыктан сахар диабетиге да козгошу мүмкүн. Андыктан майрам менен болсо деле өзүбүздү абдан кармашыбыз керек буларды жей. Ошондо күнүмдүк өлчөмү канча болуш керек? Күнүмдүк өлчөмү бул ар бир адамдыкы ар кайсындай болот. Бирок биз мисалы үчүн шоколад жейбиз десек, мындай шоколад менен кара шоколад болуп жаныңарда айырмалыш болсо, кара шоколадты жесеңер ал пайдалуу деп эсептелет. Эмнеси менен? Темный шоколад. Андыктан анын ичинде курамында какаодун содержаниясы 70%га чейин жетет. Табигый деп саналат, булардан караганда кокос майы жана пальма майы айтып кеткенде азыраак болот ичинде. Ошондой болсо дагы момпосыйларды биз кантип тандап алышыбыз керек? Кандайын жесек туура болот? Момпосыйларды алардын алдында эмне курамында бар экенин, кандай курамы, бир эле сырты гана эмес, ички курамындагы биз аябай карап турушубуз керек. Анын ичинде пальма майы барбы, же кокос майы барбы, кандай заттардан дагы ар кайсындай түстүү красительдер болушу мүмкүн, ошондой эле ароматизатор, жыт бергичтер болушу мүмкүн. Ошолорун карап туруп анан алсак жакшы болмок. Сыртынан эмес, ички составындагы. Албетте, дасторконубузду жаңы жылда кооздогондо мурун биз балдарга момпосыйларды коебуз. Мындай жашылча жемиштерди коебуз. Анан эң негизги эмнелер экенин сиз байкап атсаңыз керек. 12 болгондо ар бир үй бүлөдө бул ачылат. Ичсе дагы, ичпесе дагы символ катары. Бирок муну айта кетчүбүз нерсе бар. Сөзүңүзгө аралчы, шампанды спирт ичимдигине кирбейт деген дагы биздин көрүүчүлөрүбүз бар, жарандарыбыз бар. Эмне деп айтат элеңиз? Албетте спирт ичимдиге кирет, анткени промил спирттери бар мунун курамында. Демек, дайыма чоң адамдар жаңы жылды тосуп атканда майда балдарга дагы ушул шампанды куюп, эчтеке болбойт, шампан иче бергиле дегендер бар. Эске алыңыздар, дал ушул шампан курамында спирттин түзүмү бар. Ошондуктан балдарга эч качан сунуштабаңыздар. Эч качан. Улантсаңыз болот. Албетте спирт ичимдиктерде калория да бар. Биз көп тамак жегендиктен, ар кайсындай түрлүү тамак жеп, анан спирт ичимдигин ичсек, бул организмге чоң зыян алып келет. Андан тышкары майлуу дагы желет ал күнү. Спирт ичимдиги бул бир күндүк нерсе, биздин өмүрүбүздү кыскартат. Андыктан биздин организмибиз бул күнү аябай кыйналып калат. Биз бир күндүк кыйналгандай эмес, 10 күндүк кыйналгандай болобуз. Эми болсо пайдалуу нерсеге басым жасасак деген ойдомун. Албетте сизге да кошулам. Пайдалуу азыктардан бул биздин жашылча жемиштерибиз дагы бар. Бул столдун үстүндө, анткени бул сиз айтып кеткендей символу бул уй жылы болгондуктан биз символ катары уйлар эмне жакшы көрсө, кыргыздарда баягы кожойкелерде салт бар, эмне жакшы көрсө ошону көбүрөөк коебуз деп. Колдонобуз деп. Ошондуктан биз сунуштайбыз, столдун үстүндө көбүрөөк жашылча жемиштер болсун. Соусу жок, мисалы майонези жок, жөн эле ушундай жашылча жемиштерди ар түрлүү формада кылып койсо
болсо адамга да кызыктуу, балдарга да кызыктуу, абдан жакшы желет. Чийки бойдон жесеңиздер болот, себеби дал ошол чийки азыкта минералдык заттар, тулку денебиз муктаж болгон нерселер жакшы сиңет экен. Кийинкисин биз жана эле айтып кеткендей, бул болгар калемпиринде бул витамин С көп деп эсептелгенбиз. Муну дагы биз аракет кылсак, мүмкүнчүлүк болсо чоңураак эле кесип койгонго, да муну биз ар кайсындай салаттарга, тамактарга түрлүү колдонсок болот. Биз жана эле айтып кеткендей, бул витамин С менен абдан бай деп эсептелет. Бундан тышкары бул азыктарда именно болгар калемпирлерде бул сары, жашыл, анан оранжевый түстөгүлөрдө, ар түстөгүлөрдө витамин А менен пайдалуу болот. Дарыгерибиз айтып кеткен нерсени мен да кошумча кылгым келип атат. Биздин балдарыбыз келечегибиз, дасторкондо ал ошолор үчүн жайылып атат дейбиз. Демек жаңы жылдык дасторкондо мына бул сыяктуу азыктарды дагы колдонууга аракет кылыңыздар. Себеби дал ошол балдарыбыздын ден соолугу үчүн өтө керек экен. Биринчи кезекте дарыгерибиз айтып кетпедиби, көрүү системасын жакшыртат. Бир. Экинчиси, алардын толук физиологиясынын жакшы өсүп өнүгүүсүнө салым кошот. Андан сырткары балдарыбыздын аң сезиминин өнүгүүсүнө жакшы жардам берет экен. Ошондуктан жөнөкөй эле момпосуйду койгондой эле мындан дагы кесип койгонго аракет кылыңыздар. Анан сөзүбүздү улай берсек, мына бул ашкабак жөнүндө айтып кетсеңиз дейм. Биринчисинен бул пайдалуу деп эсептелет. Бул витаминдин полный комплекси бар мунун ичинде да. Атап кетсеңиз жакшы болот эле витаминдерине. Витамин комплексинен биринчисинен ретинол как витамин А катары да, анткени биз жана эле айтып кеткендей, бул сары, кызыл, жашыл, жана түстөрүнүн айырмачылыгы, да, оранжевый цветтерде бул витаминдер абдан көп деп эсептелет. Андан тышкары бул витамин С дагы бар мунун ичинде, группа витаминов В бар и ПП бар. Андыктан биздин деле жаңы жылдык столубузга ушудан түрлүү тамактарды жасасак, бул пайдалуу гана эмес, жана түсү дагы жакшынакай болуп биздин дасторконубузду көркүн ачат. Жакшы айттыңыз. Ал эми, урматтуу замандаштар, жалаң эле эт менен мантуу жасайбыз деген дагы ойлорубуз бар. Ошондуктан жаңы жылда мына бул ашкабактан кошуп жакшы, даамдуу, пайдалуу манту жасасаңар болот экен. Сөзүбүздү улайлык. Биздин столдо ар кайсындай биз капуста азыктарында колдонобуз. Жана эле биз айтып кеткендей, мындай жашыл капуста брокколи деп аталат да, бул биздики түстүү капуста. Бул бизде витамин С, витамин В группалар. Андан тышкары бул минеральный элементтери да көп саналат. Бул кальций дагы бар, магний дагы бар буларда да. Андыктан фосфор дагы бар. Ошондуктан бул азыктарды биз бир аз эле кайнатып коюп, үстүнө өсүмдүк майы же лимонун, жана айтып кеткендей, же уксус кычкылдыгы менен эле заправлять этип жакшынакай столду даярдасак деле болот. Жалпылап сиз ушул дасторконубуздун сапаттуулугу жөнүндө айтып кетсеңиз. Биз айткан кеңештерди ар бириңиздер колдонгонго сунуштайбыз. Андыктан баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр дегендей, биздин ушул ар бир столуңуздарга жашылча жемиштер, таттуу азыктар, ар бир нерселер болуп турсун. Ден соолукта болгула, оорубагыла. Эң жакшы айттыңыз. Бизге келип, биздин дасторконубуздун көркүн сиз эле ачып кеттиңиз, өңдөнөт. Себеби сиздин ар бир сөзүңүз бизди көрүп турган жарандарыбыздын ден соолугу. Андыктан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы ушундай жайыл, сапаттуу дасторкон болсун. Анан кийин жаңы жылыңызда жакшы тилектериңиз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Мына урматтуу замандаштар, ошентип биздин бүгүнкү жыл жыйынтыктоочу көрсөтүүбүз дагы аягына келип жетти. 2021 жылыбыз ар бирибизге кут алып келсин. Жаңы жылыңыздар менен ардактуу мекендештер.